Салам достор, силер менен Шамиров. Бүгүн биз силерге Кыргызстанда болгон аябай коркунучтуу, көп адамдардын жанын алган эки чоң авиа кырсыкты айтып беребиз. Кеттик анда эмесе. 2008 жылы 24 августта Манас аэропортунда аябай коркунучтуу авиа кырсык болгон. Boeing 737 учагы 90 жүргүнчү менен Бишкектен Иранга рейс жасаган. Учактын ичинде баскетбол боюнча сборная команда болгон. Мындан сырткары жөн гана жүргүнчүлөр болгон. Аба ырайы эч кандай коркунуч көргөзгөн эмес. Кечки саат 8:30да Манас аэропортунан Ирандын борбор шаарына карап учкан. Эч канча убакыт өтпөй эле учак бийик көтөрүлө албай, кайрадан конуу тилкесине кайрылып жатып, Манас аэропортунан 10 чакырым алыстыкта кулаган. Бул кырсыктан 90 жүргүнчүнүн ичинен 64 адам көз жумган. Авиакырсыктын пайда болуп чыкканынын себеби техникалык кемчиликтерден улам. Учак бийик көтөрүлө алган эмес. Экинчиден, учкучтар эрежени аткарган эмес. Ошол себептен 64 кишинин жанын алган авиакырсык келип чыккан. Изилдөөдө тирүү калган учкучтар күнөөлүү деп 5 жылга эркинен ажыратылган. Экинчи жолу Кыргызстанда болуп өткөн авиакырсык 16 январь күнү болгон. Гонконг Стамбул багытында учкан Boeing 747 учагы Манас аэропортуна май куюу үчүн коном деген. Учак эртең мененки саат 7ден 15 мүнөт өткөндө Манас аэропортуна конууга аракет кылган. Ал убакта аба ырайы начар болуп туман каптап турган. Жүк ташуучу Boeing учагы биринчи аракетинде жерге конууга үлгүрбөй, экинчи аракетине бара жатып 950 метр алыстыкта жайгашкан Дача-суу айылынын үстүнө кулаган. Бул кырсыкта 39 адам каза болуп, 24 үй жараксыз болгон. Каза болгондордун 4-өсү экипаж мүчөлөрү, калгандары Дача-суу айылынын жергиликтүү жашоочулары болгон. Бирок Манас аэропортунун кызматкерлери болсо, учактын конуусуна туман тоскоол болгон эмес деп айтышкан. Эң таң калыштуусу, бул жүк ташуучу учак жана анын ичиндеги жүктөр Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаевге тиешелүү деген сөз эл арасында айтылып жатат. Бул жүктөр жана учак Алмазбек Атамбаевга тиешелүү деген далил жок. Бирок бул жүктөр чынында эле кыргызстандык бирөөнүкү экенине эки далил бар. Биринчи далил, Гонконгдон Стамбулга бара жаткан учак Бишкекке май куюу үчүн эле түшкөн деп жатышат. Ал учактын ичинде уюлдук телефон жана башка буюмдар болгон. Бирок эң таң калыштуусу, учак кулаган жердин ичинде табылган көпчүлүк буюмдардын инструкциясы кыргыз тилинде болгон. Демек, бул буюмдар атайын Кыргызстан үчүн жасалып келген буюмдар. Баягы чында эле кызыктуу турат. Бул жакта кыргызча инструкциясы менен турат. Эскертүү. Мынакей байкасаңыздар. Эскертүү: зажигалканы күйгүзгүчтү колдонордун алдында нускаманы окуп, анда жазылган сөзсүз аткаргыла. Мен биринчи жолу көрүп атам, чында эле ушундай Кытайдан келаткан нускама, анын үстүнө кыргыз тили. Бирок кимге тиешелүү деген суроо элдин башын катырууда. Экинчи далил, Жогорку кеңештин депутаты Өмүрбек Текебаев ушул суроону чечүү үчүн Стамбул шаарына барып, учактын атайын Кыргызстанга жөнөтүлгөнүн далилдеп келген. 747-400F деген модификация 13,5 мың километрге заправкасы жок учат экен. Мына менде Турциянын компаниясы жөнөткөн кат турат. Биздин заправкабыз жайында болчу, Бишкектен заправка кылганга муктаждык жок эле. Биз Бишкекке заказчиктер заказ боюнча жүк алып келгенбиз деп айтып жатат. Мындан сырткары да көптөгөн далилдерди таап Кыргызстанга келгенде кандайдыр бир күнөөнү Өмүрбек Текебаевдин мойнуна коюп, камакка алышкан. Ушул окуядан кийин элдин ичинде бул жүктөрдүн баары Алмазбек Атамбаевге тиешелүү деген сөз көтөрүлгөн. Силер кандай ойлойсуңар? Учак кимге караштуу деп ойлойсуңар? Анда комментарийге өз оюңарды жазгыла. Биздин видео соңуна чыкты. Видеого класс басып жана биздин каналга жазылып кетиңиз.